Газпром жакшы компания, бирок бул российский компания. Мектептерге иман сабагын киргизебиз деген мен колдойт элем. Түтүн каптап, биз бүгүнкү күнү демала албай калып атабыз. Жарыгыбыз эч качан өчпөсүн. Азыр мода болуп атпайбы ал сөз? Спорт чемпионубузга үй белек кылдыңыз. Кичине мактанып кетейин эми. Бул жөнүндө айтпай кетсек болбойт. Мен өтө эле баймын деп эсептебейм, бирок баймын. Эмне үчүн баймын? Эчтекеден коркпой эле мындай чоң кадамдар менен эле келишибиз керек буга. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Саламатсызбы, Доскул мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Биринчиден, бүгүн сиздин кесиптик майрамыңыз менен. Бүгүн биздин мамлекетте энергетиктердин күнү. Бул биз үчүн абдан жакшы майрам десем болот. Биздин мамлекетте өзүбүздө ушу ГЭСтердин бардыгы, суунун булагы, бүт бардыгы өз үстүнө болгонуна карабастан, кээ бир учурда ушул энергетикадан дагы мүчүлүш болуп калган жактарыбыз бар. Эми бүгүн майрамдан эске албай эле коелу, ушул биздин мамлекетте энергетика тармагында кандай жакшы жетишкендиктер же болбосо бир жетишпеген көйгөйлөр бар. Ошол боюнча коомчулук менен бөлүшүп кетсеңиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бүгүн негизинен ошо план Гойрла деп коет, ошого 100 жыл болуптур. Энергетиктердин кесиптик майрамы, ошо сиздердин ушу бүгүнкү учур менен пайдаланып, өзүмдүн кесиптештеримди да Кыргызстандагы бардыгын ошо кесиптик майрам менен куттуктап кетким келет. Эң биринчисинен ар бирөөнүн үй бүлөсүнө бакубатчылык, бейбилчилик, тынччылык каалагым келет. Жумушта бизде айтып коет, без аварийной работы деп. Ошо энергетиктерге без аварийной работы каалайт элем. Анан жарыгыбыз өчпөсүн, жарыгыбыз эч качан өчпөсүн. Азыр мода болуп атпайбы ал сөз? Жарыгыбыз эч качан өчпөсүн. Ошо жарык өчпөгөндө энергетиктердин иштеп атканы билинет да. Бизде баягы контролер менен авария болуп аткандагы эле электромонтерлорду көрүп эле элдер баягы баа бере берет. Бирок энергетиктердин өзүнүн негизи жумушу күнүмдүк башка жумуштар, башка кесиптин ээлери жакшынакай иш алып барып атканы бул энергетиктердин иштеп атканынын белгиси. Анан Кыргызстанда биздин өзүбүздүн эң чоң байлыктарыбыздын бири бул гидроэнергетикалык ресурстарыбыз. Бул гидроэнергетика ресурстары бизде мен билишимче бир 7% эле өнүккөн общий мүмкүнчүлүктөрүбүздөн. Кыргызстандагы бар мүмкүнчүлүктөрдүн баарынан бүгүнкү күндө өнүккөнүбүз ошо пайдаланып атканыбыз 7% тегерегинде, 10% да жетпейт экен. Биздин мен ушу энергетика деп бүгүнкү күндө убагында суудун көлөмү токтогул, ГЭСтеги суудун көлөмдөрү азайып кеткенде эле энергетиктерди эстеп калат калкыбыз. Негизинен ошондой ар бир 10-12 жылдын ичинде ушундай период келет, маловодье дегенчи бизде. Ошондой энергетикалык кичине биздин суудун астыгына байланыштуу ошо энергетикада кичине кыйынчылыктар келет. Бирок ал өтө чоң көйгөй деп мен эсептей албайм. Анткени адистерибиз жана биздин жетекчилерибиз ошол проблема бар экенин билет. Ар бир 10-12 жыл сайын бул кайталанып аткан нерсе, бул жаратылыштын өзүнүн причиналары. Анан ошого биз келечекте дайынданышыбыз керек да. Мисалы, биз билебиз, ушу 2020, 21, 22 жылдары кыйынчылык болобу. Биз 17, 16, 15 жылдары ушуга дайын болушубуз керек, дайындык көрүшүбүз керек. Мындай айтканда, кыскача сөз менен айтканда, туура менеджмент алып барышыбыз керек энергетикада. Энергетика бүгүнкү күндө, Кыргызстан энергетикасы бир эле принцип менен иштеп атат, разделяй властвуй деген. Биз ошодон кетишибиз керек. Бунун баардыгы убакыттын талабы болчу, ошол убактагы ошо приватизациянын негизинде сырткы дүйнөлүк банк жана башка донорлордун Кыргызстанга сунуштанган программасы менен баягы өнөктөшүү программалардын негизинде анан кийин ошо энергетиканы дробить майдалап, бөлүп, сатып жибергенге кылынган программа болчу. Бирок бүгүнкү күндө баардыгы өзгөрүлүп атат. Бул энергетика тармагындагы биздин байлыктарыбызды, биздин объектилерибизди биз эч качан сатпашыбыз керек. Бул элдики, өкмөттүн көзөмөлүндө болуш керек. Бул стратегиялык объектилер. Ошон үчүн
Бул тармакта бүгүнкү күндө эң чоң эгебейсиз реформаларга келишибиз керек. Коркпой. Буга эң маанилүү нерсе бул өлкө жетекчилердин саясий эрки керек. Экинчисинен мыкты адистер, мыкты менеджерлер керек. Ошондо гана келерки бир 3-4 жылдын ичинде биздин энергетикадагы акыбалыбыз оңолуп кеткенге жакшы шарттар бар. Бирок бүгүнкү этап менен кете берсек жакшылыкка келбейбиз. Анткени бүгүнкү күндө чыгарылып аткан электр энергия менен пайдаланылып аткан, алып аткан электр энергиясынын экөө теңелип калды. Демек бизге эмне керек? Бизге генерация керек. Да, ТЭЦ-ти иштетип, же башка источниктерди, малый гэстерди иштетсек деле болот, бул куруп. Бирок алардын баары чоң натыйжа бербейт. Бизге эң чоң натыйжа бере турган нерсе бул жаңы гидроэлектростанцияларды курушубуз керек. Жаңы гидроэлектростанцияларды курсак, келечекте 40-50 жылга биз өзүбүздүн баягы көз карашы башка өлкөлөрдөн, көз карандыдан алысыраак болот элек да. Демек, бүгүнкү күндө бул учурдун талабы болуп аткандан кийин кардинальный өзгөрүүлөргө барышыбыз керек да. Мен баягы орусча кошуп койгон үчүн кечирим сурайм. Ошон үчүн мен ойлойм, Кудай буйруза, эгерде Кыргызстанда дагы бир ГЭС тургузулса, ГЭСтин тургузууда ар кандай шарттары болуп атат да. Бизде Нарын дарыясы бар, ал трансграничный дарыя болгондон кийин биз Өзбекстан, Казакстандын макулдашууларын, ошолор менен чогуу бир соглашенияларга келгенге мажбур болуп атабыз. Бирок бизде трансграничный эмес дарыяларыбыз бар. Биз ГЭСтерди ошол жака курушубуз керек. Ошол жака куруп, инвесторлор деле бар, бирок өкмөт тарабынан кепилдик беришибиз керек. Ошол инвестициянын кайтарып берилгенге жакшынакай өкмөт жакшынакай шарттар түзүп бериш керек. Түзүп бериш керек, Мындан келди биздин Токтогул суу сактагычына сонуу Айдар, Максим, Семеттей, Асылбектер чакалап ташып кетпейли, бул табигаттын кубулушу. Ошол бир табигат кандайдыр бир убакта суу азайып, кайра көбөйгөн эле учурларга байланыштырсак болот экенде, мындан саясат жасоонун деле кереги жок экен. Мына сиз жогоруда айтып кеткендей, бизде бир мүмкүнчүлүк бар экен, биз ошол энергетиканы деген өндүрүп өстүргөнгө. Мүмкүн ушу Кыргызстанда өзүбүздө көп мүмкүнчүлүк болгондугуна байланыштуу, кыргыз эли ошол энергетиканы бекер пайдаланууга мүмкүнчүлүгү деле бир болгон учурлар болобу, же ал нерсеге жетиш өтө кыйынбы? Жок, ал нерсе сиз туура суроо бердиңиз. Бул Кыргызстандын ар бир өлкөнүн, ар бир элдин өзүнүн приоритеттери болот. Мисалы, араб дүйнөсүндө, араб өлкөлөрүндө кайсыл инвестиция келбесин эң биринчи ошол улуттун, ошол өлкөнүн кызыкчылыктары каралат да. Тилекке каршы бизде андай болбой жатат. Бирок бүгүнкү күндө ошол элибизге тариф менен регулировка кылып, элибизге жакшынакай натыйжа алып келгенге мүмкүнчүлүктөр бар. Жөнөкөй карапайым элге тарифти түшүрүп бериш керек. Биз баягы бардыгын экономикалык плоскостько алып кете берсек, акчанын эзеби менен кете берсек, конечно, анда бүгүнкү күндө тарифтер өтө төмөн. Аны көтөрүшүбүз керек деп 10 сомго көтөрсөк деле энергия компаниялары жашай берет. Бирок биздин карапайым калк быйылкы жылы 2020 жылы ушундай пандемия учурунда кыйынчылыкка келип, ушундай границалардын бардыгы жабылып, экономикабыз кыйналып турган кезде өкмөт элге кайрылыш керек, бурулуш керек да. Бурулуп, жөнөкөй элге бытовой абоненттерди коет энергетиктер. Ошолорго тарифти түшүрүп беришибиз керек. Анткени кышында мисалы жөнөкөй адам эме эле бизге деле оор болуп калып атат. Мисалы айылда үйүбүз бар, электроотопление менен жылыйт. Биз барганда жылытабыз. Бир 3-4 күндүн ичинде эле бир талай эле сум ачып кетет да. Ошон үчүн карапайым калк, айылда жашаган жана шаарда жашап аткан этажный үйдөгүлөрдүн бардыгын тарифтерин мындай карап чыгышыбыз керек. ТЭЦтен чыгарып аткан электр энергиянын баазын, ошолорго керектүү, мисалы азыр өзүңүздөр билесиздер, көп эле энергетиктер билет, майнинг компаниялар, фирмалардын бүттүгү Токтогул ГЭСтин тегерегине барып, ГЭСтердин жанына барып жайгашып атат. Ал туура эмес. Бүгүнкү күндө менин оюм боюнча ушул ТЭЦтен чыккан электр энергияны именно майнинг фирмаларга сатышыбыз керек. Өйдөрөөк баа менен.
плавильный цехтер бар, жанагындай металлды эритип кайтадан эметип аткан горно-металлургический комбинаттар бар, жана алтын кен иштетип аткан немелер бар. Ошолорго башка баа менен беришибиз керек. Элге башка баа менен, орто чакан бизнеске бүгүнкү күндө тариф менен эле калтырып койсо деле болот. Ошон үчүн тарифный регулировка менен ал баягы 5 жылдыкка бекитпей, анткени баягы заман өзгөрүп атат, заман бат өзгөрүп атат. Ошон үчүн биздин да өкмөтүбүздүн биздин көз карашыбыз энергетикага мобильный болуш керек да. Батыраак өзгөрүп аткан дүйнөгө биз шайкеш келишибиз керек. Ошону менен кадам чогуу шилтеп, бүгүнкү күндө энергетиканы элге жакшынакай мындай белек кылганга, жакшынакай күнүмдүк жашоо шарттарын жеңилдеткенге мүмкүнчүлүк түзгөнгө арзан бергенге. Именно мен ошону айтып атам, именно арзан бергенге, карапайым калкка арзан бергенге мүмкүнчүлүк бар. Смог боюнча ушундай да, основной проблема бүгүнкү күнү ушу кышкы маалга, ушу отопительный сезон келгенде эле башталат смог. Жайдын күнү, жаздын күнү байкап атасыздар, смог андай жок. Анан жанагы архитектурный решение жана башка решениялар деп атпайбы? Анын баарынын деле өзүнүн таасири бар чыгар, бирок анчалык деле эмес да. Бүгүнкү күндө ТЭЦ автомобилдердин выбростары менен, конечно, күрөшүбүз керек, фильтрация жана башка жанагы катализатор и так далее. Баарына макулмун. Бирок эң чоң маанилүү, өтө маанилүү маселе бул биздин Бишкектин тегерегиндеги новостройкалардын отоплениясы. Көмүрдөн кетишибиз керек. Биздин келип аткан көмүрлөрүбүз көбү быш элек. Ошон үчүн атмосферага выбростор көбүрөөк болот да, түтүн каптап, биз бүгүнкү күнү дем ала албай калып атабыз. Ошон үчүн биз электроотоплениеге өтүшүбүз керек. Анын баардыгы жана мен жогоруда айтып кеткен тарифтер менен өзүбүздүн элибизге. Жөн эле баягы лампочка күйүп тургандан анда 5 сом болсо деле эч ким мындай өтө деле неме болбойт. Тарифтин баасы өтө бийик болсо деле. Бирок именно биздин жардам бере турганыбыз бул электроотопление, пищеприготовление. Ошол газ менен конкуренция болушубуз керек. Биз өзүбүздүн экономикабызды көтөрүшүбүз керек. Газпром жакшы компания, бирок бул российский компания. Биз ал компанияны өнүктүргөнгө салым салбай, ошону менен параллельно өнөктөшүү болушубуз керек да. Вот жана энергетикадагы өнөктөшүү именно ушул газовый отрасль менен электричество жагы эко мындай конкуренция болсо тарифтерге абдан жакшы жагы неме болот. Газпром бааны да түшүрөт эле. Эгерде биз электриктер эртең жакшы тарифти предлагать этип, үйүбүзгө келип мынча тариф менен үйдү жылытабыз десек, анда естественно Газпром эртең ойлонуп туруп баасы да түшмөк. Бул чоң стратегиялык нерсе да. Буга мындай өтө эчтекеден коркпой эле мындай чоң кадамдар менен эле келишибиз керек буга. Доскул мырза, эсиңизде болсо, мындан бери 30 жыл мурда биз бала кезде эшикти цыган гана келсе ачпагыла, цыгандар келет деп коркутушуп, алар алдап кетет силер деп бир коркутчу эле. Биз ошол эле нерседен коркчубуз, башка эшигибиз ар дайым ачык болчу, ким келсе да, кандай адам кирсе дагы. Бүгүнкү күндө биздин бир пейлибизди бузган нерсенин эң чоң катасы бул деген бүгүн светчи келсе, электрик келсе эшикти ачпагыла деген балдарды ошентип тарбиялап жатабыз. Анткени деген ал светтин акчалары төлөнбөй бүгүнкү күндө карыз болуп, же болбосо уурдалган светтер дагы абдан көп болуп жатат да. Бул эмнеден кабар берет сиздин пикириңиз боюнча? Бул эң биринчисинен адамда баягы коргонуу реакциясы деп коет го, защитная реакция деп коет. Ошондой элдин эгерде күнүмдүк айына таап аткан акчалары бир деңгээлден өйдөрөөк болсо, свет маселеси, газ маселеси жана башка маселелер бүгүнкү күндө проблема болбойт эле. Биздин Кыргызстанда эң чоң көйгөйлүү маселе эмне болуп атат? Бул жумушсуздук. Жумушсуздук биздин проблеманы, Кыргызстандын проблемасын илгери эле 18-кылымда, 19-кылымда саясий акылмандар айткан да. Карл Маркс, Ленин деле айтышкан. Бул кайсыл бир өлкөдө эгерде эли бай, если народ зажиточный, государство слабое, в таких странах будет происходить частая революция деген. Кыргызстандын примеринде бул биз көрүп атабыз жаңы тарыхта. Анан эми бул теманы узартып кетерсе өтө эле түгөнбөйт, түгөнбөйт да. Негизги жыйынтыгы, маңызы бул деген биздин мамлекеттин
көп калк кедей жашашы, ошол бизде бүгүн өзүбүздүн колубузда турган энергия арзан же бекер эмес, ошону төлөй албай жанагындай бир өзүбүздүн ал электр энергиянын жетишпегендиги, акчанын аздыгы бир эле биздин жана күнүмдүк жашоого эмес, жана келечекти тарыялап жаткан жана эшикте электрик келсе ачпагыла деген нерсеге келип калганыбыз. Бул дагы бир олуттуу нерсе экен. Эми Доскул мырза, мына биздин билишибизче сиз ушул зыяратка барган учурларыңызды байкайбыз. Ал эми бүгүн биздин мамлекетте биз деген ыйман сабагын мектептерге киргизели деген нерсе бүгүн социалдык тармакта талкууланып жатат. Өзүңүз күбө болсоңуз керек. Бул жерде эки түрдүү пикир айтылып жатат. Бир тарап ошол ыйман сабагын киргизсек, балдарды биз бир жакшы нерседен, коопсуздуктан сактап калабыз, жана алар бизде кылмышчылык азаят деген нерсени айтышса, ал эми экинчи тарап ошол Араб жана Иран өлкөлөрүнөн келип жаткан, биз ошол жактан көбүрөөк үйрөнүп жатпайбызбы диндичи? Жана эркектердин узун көйнөк кийиши, баштарына чалма чалып алышы, аялдардын жүзүн таптакыр бекитип жүрүшү бир топ биздин коомчулукка жатпай атат. Биз башынан ошондой тарыялансак бир жөн эле, биз деген башынан мындай ачык айкын жанагы заманбап нерселер менен көп талим тарбия алып калган үчүн бүгүнкү күндө бизге ал абдан жат болуп жатат. Мен журналист катары өзүм деле пикиримди айтсам, мен деле каршымын. Ошол биздин эркек адамдар ошондой узун көйнөк кийип, башына чалма чалып алганы мага деле жакпайт да. Анан ушу сиз зыяратка көп барып жүргөн адам катары кайсыл жагына көбүрөөк басым жасайсыз? Эң биринчисинен азыр ушу мектептерге иман сабагын киргизебиз деген мен колдойт элем. Анткени иманы жок биз каяка барабыз? Адамдын жүрөгүндө иман болмоюнча эчтеке болбойт. Иман сабагын киргизген бул туура. Бирок ошону биз туура багытта үйрөтүшүбүз керек. Бизде медреселер бар. Бизде диний окуулар бар, башка. Ошолордун бүттүгүн светтик окуу жай менен экөөнүн параллелин алып кетиш керек. Бир багытка кетип калсак, туура эмес болуп калат. Кичинекей наристе балдар, кичинекей жаш балдар баягы губка сууду соруп алгандай эле эмнени берсе бүгүнкү күндө соруп алат. Бирок биз ошол дин деген эмне? Дин деген Куран деген дин бул илим эң биринчисинен. Курандын тексттерин бүгүнкү күндө адамзаты бир 10% жетпеген эле аныкталып, өзүнө жеткиликтүү информацияларды алып, калганын айли ачыла элек адамзатка. Анан бизде фанатизм деген нерсе бар да, биз фанатизмден алыс болушубуз керек. Баягы динибизди тутуп, жакшынакай болуп, тонкий линия бар да, тонкий линия бар. Ошондон өтүп кетпешибиз керек. Фанатизмге кетпешибиз керек. Бирөөдү туурагандан, бирөөдү идол катары туткандан алыс болушубуз керек. Биздин өзүбүздүн традициялык кийимдерибиз, аял кишиники, эркек кишиники, мына мисалы умрага деле барып атабыз, өзүбүздүн улуттук кийимибиз менен, калпагыбыз менен баардыгы суктанат. Ал жерде эч ким силерди чыгарып жиберген жок. Эч ким чыгарып жиберип, жана биздин эжекелерибизди, ошо кыздарыбызды барганда, зыяратка барганда эч ким түрткүлөп неметкен жок. Ошол жерден кайта башка улуттардан көрө биздин айымдарыбыз, биздин эркектерибиз нурлуу, жылдыздуу болуп көрүнгөнү бизге өтө кубандырат да. Ошону биз элге жеткизишибиз керек. Анан эми канча киши болсо ошончо ой бар, ошончо көз караш бар. Бирок өкмөт буну регулировкага алыш керек. Жанагындай иман сабактары менен жакшы, мисалы бизде мыкты алымдар бар, мыкты инсандар бар. Ошолор уялбай эле мектепке келип, ачык сабактарга катышып, медреселерге келип, ачык сабактарга катышып, өзүнүн жүрүш турушу менен, өзүнүн күнүмдүк турмушу менен үлгү катары көрсөтүп, мунун баары чоң дават. Ошондой даваттарды көрсөтүп, ошондой жакшы ийгиликтерди бөлүшүп, жанагындай жарыя садака деп коет, жакшы иштердин натыйжасын көрсөтүп, жакшы стимуляция кылып, мындай стимул берип, элге ушундай мотивация берип туруп, жакшынакай үйрөткөнгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. А эгерде биз жанагы Ирандын культурасын, ошол эле Пакистандын культурасын, араб дүйнөсүнүн культурасын алсак, бизге шайкеш келбейт. Биз өзүбүздүн жолубуз шариатка каршы келбеген. Чубак Ажы Раматылык бул жөнүндө көп айтып кеткен. Ал кишинин өзүнүн кыргыздын тарыхында чоң орду бар да, ушул сөздөрү менен. Ушу сиздердин да студияңыздарда көп айтып кетчи. Ал кишинин жөн эле жанагындай сабактары, жөн эле айткан сөздөрү бул
Убакыт дагы көрсөтөт, бирок мен өзүм көз карашым боюнча айткым келет, бул жанагындай адашып жүргөн, диний адашып жүргөн адамдарды туура жолго салат, салчу да. Мындан келди, биз деген өзүбүздүн эле кыргыздын ата бабаларыбыздан келаткан улуттук кийимибизди кийип туруп эле эң негизгиси жүрөгүбүз менен ыйманга ишенсек, бирок сиздин сөзүңүздө дагы калет жок. Жогоруда сиз айтып кеткен жанакы биздин имамдар, ошо молдолор, тарбия берчү, биз үмүттөнгөн имамдардын көп учурда ошолор да жанагындай узун көйнөктү кийип, эркек болсо деле баштарына чалманы чалып алган учурлары, мен ойлойм бул дагы бир аз туура эмес тарбия болуп жатат. Ошол кыргыз болгондон кийин калпагын кийип эле, сиз жогоруда айткандай өзүбүздүн эле жана чапандарды кийип алып эле барып сабактарды өтсө туура болмок. Андан кийинки сизге сурообуз, бул жөнүндө айтпай кетсек болбойт. Сиз ушул ыйман таалиминде жүргөн киши катары бул жөнүндө көп эч жакка чыгарбайт экенсиз. Ага карабастан кечээ жакында эле сиз биздин ушу дүйнөнү дүңгүрөтүп кыргыздын желегин желбиретип келген спорт чемпионубузга үй белек кылдыңыз. Ошол боюнча эми мен сизди түшүнүп жатам, айткыңыз келбей атат, бирок бир аз айтып кетсеңиз, мен муну эмне себептен айтып жатам, мүмкүн сизден 100 эсе 1000 эсе акчасы көптөр бардыр. Алар деген эч кандай бул нерсеге көңүл бурбайттыр. Биздин ошол спорт, маданият тармактагы биздин Кыргызстандын атын чыгарган жарандарыбызды моралдык жактан колдоо деген сыяктуу. Мүмкүн сиз айтып кеткенден кийин кээ бир биздин дагы байларыбыз ойлонуп калат деген эле үмүт. Айтып кетсеңиз. Бул мен өзүм кичине мактанып кетейин эми, ушундай окуя болуп калды, ушундай неме болуп. Буга чейин деле көп мындай учурлар болгон, колдоо негизинде ушу 2 жыл мурун жоламан жана биздин айылдын дагы 2 тургуну, ошо 2 инсаны жакшынакай болуп Барбан апай сактанда чемпион болуп келишкен, Санжар менен Бектур деген энелерибиз. 2 жыл мурун буларга ат эмгезип, элдин алдына батасын алып, ушундай нерселерди кылганбыз. Кечээкү ушу жанагындай батир белек болгону. Бунун баары жана мен жогоруда айтып кеткен адамга мотивация болуш керек да, бул мактануу эмес. Сиз туура эле айтып атасыз, көп эле киши мен өтө элеаймын деп эсептебейм, бирок баймын. Эмне үчүн баймын? Мен көкүрөгүм бай, жүрөгүм бай. Ар бир адамдын жүрөгү бай болсо, акчага ылдыйдан өйдө эмес, өйдөдөн ылдый караган болуш керек да, негизинен. Анан жалгыз эле мен эмес, республикада биздин кыргыз жергесинде көп эле март жигиттер бар, көп нерселер бар, бирөөнүкү көрүнөт, бирөөнүкү көрүнбөйт. Бирок биз коомчулук бүгүнкү күндө өлкөбүз кыйналып турган кезинде, өлкөбүздө мүмкүнчүлүк жок. Мисалы, ушу өзүбүздүн жаш спортсмендерди жакшынакай деңгээлде бүгүнкү күндө көтөрүп кеткен. Ошону бүгүнкү күндө коомчулук, жарандык ишмерлер, ушу кыргызмын деп атын бийик тутуп жүргөн жигиттер бүгүнкү күндө инициативаны колго алып, колунан келишинче мындай ушундай кадамдарга барыш керек да. Адам кемип да калбайт деп ойлойм. Анан бүгүнкү күндө бул жоламан жана башка спортчуларды биз колдошубуз керек. Акыркы кезде карасаңыздар, эртең менен туруп эле телевизор коебузбу, соцсетти ачабызбы, бизде жалаң негатив. Акыркы кездеги болуп аткан позитив ушу жоламандын позитиви болду. Машина алып берейин деген ой болду, башка белек кылайын деген оюм болду. Анан бирок бүгүнкү күндө карап туруп эң нерселүү, маанилүү эмне керек? Жоламандын турушуна ушу квартира керек дегенден анан квартира белек кылганга мүмкүнчүлүк, Кудайга чексиз ыраазымын ушундай мүмкүнчүлүк түзгөнгө. Анан алып аткан адам муктаж эмес дейт, берип аткан адам муктаж дейт да. Биз муктажбыз. Берип, ошол берип аткан нерсебиз жакшынакай ийгиликке жетип, адамдын көңүлүн көтөрүп, коомчулуктун көңүлүн көтөрүп, жакшы бир үлгү болуп, жакшы бир чакырыктарга алып келсе, анда Алланын берекеси ошол деп эсептейм да. Жакшы оюңуз бар экен, берип аткан адам муктаж деп. Биз бирөөгө бергибиз келет, бирок ошондой ийгиликти жараткан кишини таппай жатабыз деген сыяктуу. Мындан арда биздин Кыргызстанда ошол Айсулуу, Жоламан сыяктуу биздин деген кыргыздын атын чыгарган биздин азаматтарыбыз бар болсун. Бир аз саясатка аралашып, көңүлүбүз чөгүп баратса, аларды көргөндө чындыгында эле бир топ көңүлүбүз көтөрүлүп калат экен. Сөзүбүздүн аягында кыргыз элине келе жаткан жаңы жыл боюнча, жаңы жылга куттуктооңузду айтып кетсеңиз. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу замандаштар, урматтуу жердештер. Эң биринчисинен ушу келе жаткан 2021 жыл бизге стабилдүү, ойгонуу жылдардан болсун. Ызы чуудан алыс болуп, бейпилчилик болуп, дасторконубуз, түшүмүбүз мол болуп, жакшынакай болуп, ортобузда сый урмат орноп,
Кыргызстандын байрагын бийик өйдө көтөрүп, башка мамлекеттерден кем калышпай, өзүбүздүн инсандык, жарандык милдеттерибизди так аткарып, эң биринчи өзүбүздөн баштап, бирөөдү сындагандан алыс болуп, жакшынакай кыргыздын жараны болуп жашап кетели. Бардыгыңыздарды келе жаткан жаңы жылдар менен куттуктайм. Жакшылык каалайм, үй бүлөңүздөр менен тынччылыкта болуңуздар. Маегизге чоң рахмат, Доскол мырза. Мына бүгүн дагы бир жолу ошол энергетиктердин күнү менен куттуктап кетели. Жогоруда сиз айтып кеткендей, эч качан кыргыз элинин үйүндө жарык өчпөсүн, ар дайыма жарык болуп турсун. Элибизде ошо энергетика болсо, бизге бүгүн кыргыздын духуна, рухуна бир аз ошо энергия жетпей атат. Ошол энергетика көп болсун элде. Маегизге чоң рахмат. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.